Салам достор, биздин сүйүктүү угармандарыбызга, катталуучуларыбызга ысык салам айтабыз. Кандай Мирел? Салам, жакшы, Аку, сен кандайсың? Сонун, рахмат. Ден соолук жакшы. Маанай сонун. Маанай сонун. Жаз келди, мурунтан бери, бирок биз кечээ айткандай эле. Нооруз майрамында жаз келет экен деп. Айтпа. Жаз негизичи ушула эң сонун учур жазында сүйүү ойгонот деп элгертен айтып койгон го. Сүйүү деле эмес, бунда баягы бакыттын гормондору көбүрөөк иштелип чыккандыктан биз сүйүнүп, кубанып, күндүн таасири алдында күн тийип тим эле сай сөгүз жыргап мемиреген маалда анан деп анан көзүбүздү ачып карай баштайбыз да, кандай кыз кетип баратат, бул жигит кандай экен деп ага чейин болсо үшүп чүмкөнүп жүрүп, анын кийимден деле байкабайсың адамды. Чынына ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошо жаз келди деп куттуктайбыз баарын кайрадан. Анан болсо бүгүн сүйлөшүп көрөлүчү. Негизи ар бир адамда талант бар. Бул ичинде болгон бир шыгы, бир нерсеге. Ошол жакшыбы, ошону өнүктүрүш керекпи? Албетте ооба, бирок бул жашоодо бир эле талант жетиштүүбү? Кандай деп ойлойсуң? Ошол жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Ооба. Адам талантты өстүрүш керекпи же көбүрөөк иштеши керекпи? Ошол жөнүндө сөз кылып көрөлү. Анда Мирел айтып бербейсиңби, кандай мен билбеген таланттарың бар? Мен мурун жакшы тартчумун сүрөт. Бул талантым болсо менин атаман келген, атам болсо өтө сүрөтчү, азыр деле шыгы кичине бар, бирок мен кичине муну жоготуп ийгем да. Азыр болсо сүрөткө тарт десе кыйын эптеп тарта албайм да. Жада калса менин жазган почерким дагы туура кандай кыйшык-мыйшык эптеп жазып эметем. Ошон үчүн мен ушундай талантым бар болчу. Бирок азыр талантым тилекке каршы жок. Бирокчу менимче убакыт бөлсөң болсо керек же жокпу? Убакыт бөлсөм болсо керек чынында, бирок азыр кызыгым деле жок болуп калды. Чынында кээ деле отуруп эле ушинтип тетрадька тегинтип жазып тартпасамбы дегендей. Бирок бир нерсени мындай жанагы майлуу краскалар менен сүрөткө тартып жок, андайга жокмун да азырча. Анткени шыгым аны үйрөнүш керек, көп эмгек кылыш керек, бирок мен аны мурун калтырып койгондуктан азыр буга көп көңүл бурбайм. Мен болсочу сүрөттү такыр тарта албайм. Мен окуган кезимден баштап алманын, анан бактын эле сүрөттөн тартканын билчүмүн. 11-класска чейин ошону эле тарттым. Ошондуктан сүрөт тарткан адамдарды аябай кызыгам, бирок мондай влечет да, баягы атайын музейлерге барып тартылган сүрөттөрдү көрөм. Ала тоо аянтана барып тартылган сүрөттөрдү көрөм. Ушундай мени арбайт, бирок мен өзүм муну кыла албайм да. Анан сүрөт тарткан адамдарга аябай шыктанам, кубанам да, суктанам. Мен деле кубанам, суктанам ошолорго. Бирок өзүм баштайын десең ойлоп калам, жок. Мен жетпейм буга депчи. Азырчы, азыр кандай талантың бар? Азыркы талантым меники инструмент ойнойсуң. Инструмент, бир гитараны үйрөнүп атам көп жылдан бери. Мен бирок ойлодум, мен бул талантым го десе жок, бул талантым эмес экен. Бул көбүнчө кыйын экен деп кой. Кыйын экен, анткени болсо жанымдагы бирөө болсо отуруп туруп эле бир жуманын ичинде ырырдап уже эмете баштады. Бирок ал эми негизи музыкант болчу. Кичинекей кезинде музыка эметип, машыгып эмет кылган, бирок гитара менен ойногонду үйрөнбөчү. Бирок эми музыка жүрөгүндө, оюнда салынса, ал оңой эле ишиге ашып кетет экен да. Анткени болсо менин уга турган немем жок. Кандай десем, слухум жок деп коет эмес беле. Жакшы ырда албайм. Бирок ушуну үйрөнгүм келди да катуу. Анан ошо гитараны алдым. Эми бул дагы мен талантка деп бар киргизсемби деп айта албайм, бирок бир талантым бар. Мен болсо сынык нерсени оңдой алам. Мындай өзүм мисалы машинамды мунамды өзүм оңдоп коём. Бир эле YouTube-ка кирип алып кандай кылат экен деп карап туруп эле, мындай кылат туруп эле барып жасай алганга мүмкүнчүлүгүм бар да. Ушундай бир талантым бар. Аябай сонун экен. Мен болсо машинанын капотун ачып туруп кайра жаап коем да. Бул мен үчүн темный лес. Жанагы май куюп койчу десе, мынтип алып туруп үстүнө жөн эле куюп койгонбу? Ушундай видеону көрүп алып күлкүм келди эле. Айтпа. Анысы кандай? Жакшы. Анда биз таланттар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Чындыгында жашоодо мен бир сонун маалымат билем. Бир адам кулдарына 3 кулуна 3 талант берет да. Бирине 1 талант, бирине 3, бирине 5, анан бирине 10 кылыпчы, 3 анан 5 кылыпчы. Бир талант бергени болсо, тыйын бергени болсо, ал жок, бул деген опасный киши. Сеппеген жеринен баары ооруп алат, коймо, андан көрө аман сен катып коеюн деп көмүп коет. Кийинки талант бергендердин баары сиз 2 эсе көбөйтүп алып келип беришет да. Анан кийин тагыраак айтканда мен айткым келгени бул
адам талантын баары өстүрүшү керек экен деп ойлоп калдым да. Адам талантынын үстүнөн иштеш керек экен депчи. Болбосо сен айтылгандай бул унутулуп калат, жок болуп калат, анан болду. Ооба. Мен бир учурда музыкалныйды окуганда жана флейтаны укмуш сонун чертчимин. Анан арадан аз жылдар өтүп кетти, аз кармасам эби келбейт, кармай албайм да, анткени унутуп калгам. Элестет? Эстесе кайра Эстеп деле аракет кылып көргөн жокмун, бирок бир-эки кийин кармап бир ойлоп көрөйүнчү десем, үйлөсөм үн да чыкпай койду да. Элестет, анан болду, кетиптир деп калдым. Мен сүрөткө тарткан эле болгон турбайбы? Ошондой эле болду, ошондой эле болду. Ооба, чынында. Негизи ушул талант деп атпайбызбы? Биз ойлойбуз, муну кантип келет, кантип болот деп. Бир себеби дагы бул генетикада ойнойт экен да. Мисалы мен айткан эле, сүрөткө тарткан бул атамдан келген. Үйдө жумуш кылган, жана өз машинаны оңдойм дедим. Андан тышкары үйдөгү болгон бытовой техника болобу, шкафтын немелерин, эшиктерин тигип болсун, сантехниканы орнотуп киргизген дейт. Мунун баары кактан келди мага? Менин шыгым бар экен, ооба билинди, бирок мен муну дагы ишке ашырып, мунун баарын дагы эстеп кетсем, атаман келген турбайбы? Ал дагы ушуга шыгы бар болчу да. Анан негизи ушундай генетикалык сыяктуу дагы балдардын дагы бир нерсеге шыгы пайда болот экен да. Ушул шыгы пайда болгондо биз айтып койсок болот, мунун таланты бар экен. Анда муну ишке ашырыш керек, муну эметиш керек депчи. Ар бирөө негизи биз талант дегенде айтабыз го, бул талант деген бул эң эмес, бирок керектүү нерсе. Муну кылсаң болот. Муну кылсаң бул жакшылык алып келет. Бул жакшылык сага алып келет, сен мындай развитияң болот дейт. Талантты эч качан мындай жаман талант деп айта албайбыз. Жаман нерсеге адам баары бир эле жакынбыз. Айтат талант деле кереги жок. Талант деле керек. Айтат эмес белем, кандай десем, бир адам өлтүргүчтүн баласы обязательно адам өлтүрөбү? Жок, андай эмес. Андай болуш мүмкүн эмес. Анын өзүнүн бир шыгы таланттары болот, башка нерсеге. Ошондой эле биздин дагы ушундай генетикадан дагы байкашыбыз керек экен. Эмнеге биздин талантыбыз бар экен деп ойлонушубуз керек экен да негизи. Негизи айтат, ошол эксперимент жүргүзүптүр. Эмне үчүн муну жөн эле сөз эмес, окумуштуулар далилдептир. Алар болсо ошондой тест кылыптыр. Ар кандай физикалык жактан ар кандай тесттерди кылса, анан ошондо байкаптыр. 50% генетикалык жактан ошого ылайыктуу нерсе 50% болсо эме болуптур. Кандай десем, ошуга ата-энеси кылган, ата-энеси бар болгон, ушундай шыгы бар болуш экен да. Ошону аларга муну болсо ушул кылган нерсесине жардам бериптир да, 50%-нын жарымы да. Эгер болсо азыраак болсо, анда муну айтмак эмес болчу, бирок 50% бул чоң пайыз да. Мен ойлоп коем да, Мирель, баягы кеңири айтылган сөз бар го, 1% талант, 99% аракет депчи. Бул дагы бекер эмес болсо керек, анткени сага кичинекей берилет. Слух мисалы да, адам слуху деп коебуз го. Укмуш илип алат, дароо жаттап алат, ырдын оонун дароо эстеп калат, же инструментти колуна алар менен ойноп кетет деген сыяктуу. Эгер аны өстүрбөсөң, ошол 1% аракет кылып 99% аракет жумшалбасачы, ошодон эле калып калат, керек болсо жок болуп калат. Бул дагы аябай маанилүү го дейм да, анткени ой, ал таланттуу да дейбиз дагы, бирок өзүбүздө деле ошол нерсе бар экенин же бар болгонун билбей калабыз го. Аракет жумшаган эмеспиз анткени. Эгерде аракет жумшап, анан эң башкысы ата-энеси ошо кичинекей кезинде байкай турган болсо, менин кызымдын момундай жөндөмү бар, бул деген укмуш деп ошого басым жасап аракет кылбасачы, бул унутулуп калат да, жок болуп кетет, өлүп калат анан. Чынында негизи ошол таланттын дагы ишке ашырыш керек да. Бул талант болсо оңой эле эмес да, сен шыгың бар болсо эле, анда сен муну оңой эле кылып каласың дегенди түшүндүрбөйт. Чынында унутуп калыш мүмкүн. Буга аракет кылыш керек, буга күч бериш керек, муну убакыт бөлүш керек, ошентип иштеши керек да. Ошон үчүн чынында кыйын жумуш дагы жардам берет ушул талантты ишке ашырганга. Бирок кийин болсо биз дагы убактыбыз келип калды, дагы сүйлөшөбүз ушул негизи катуу иштеш керекпи, керек эмеспи деген дагы ой жүгүртүп көрөлү. Анткени азыр бул подкастта биз талант жөнүндө көп сөз кылдык. Анда достор, алыстабаңыздар. Алкитап Чекит медиа сайтында барыңыздарды күтөбүз. Көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.